Коопсуз шаар долбоору ишке ашмак тургай милицияга болгон элдин нааразычылыгы күчөп, ар бир келген министр коомчулуктун сынынан түшпөй келет. Бул көйгөйдү кезинде мурдагы өлкө башчысы да көтөргөн болчу. И бардак в милиции до сих пор. До сих пор нет реформ. Сейчас сам возьмусь. Атамбаевдин дал ушул сөзүнөн соң ички иштер министри болуп Улан Исраилов келди. Президент өзү колдоп, парламент батасын берип жөнөткөн министрден коомчулук жаңы реформаларды күткөн. А бирок аталган тармакта алгылыктуу реформа жүрбөй, жол кырсыктарынын саны өсүп жатканын турмуш көрсөттү. Күндөн күнгө жол кырсыктары адам Сирияда согуш болуп аткан жерде бир күндө ушунча адам өлбөйт болуш керек. Илгери согуштан келчи. Баланча киши окушту, түгүнчө киши окушту деп. Фронттан келгенде эле сводка келип атпайбы? Ички иштер министрлиги эмне кылып атат? Мен ичим жылуу атат да ушул ички иштер министрлигине. Же булар ОПГ менен күрөшүп атабы, же ОПГ булар менен күрөшүп атабы? Реформадан такыр нерсе жок. Генералдарды алып атат. Коопсуз шаар деген долбоор бар болчу. Бүгүн бюджетте акчасы жок. Жоопсуз шаар долбоорун айлантып салды. Ким күнөөлүү? Республика Ата Журт фракциясынын бүгүнкү жыйыны дал ушул жол коопсуздугуна байланыштуу болду. А дегенде эле депутаттар жыйынга келбегени ички иштер министри Улан Исраиловду сындашты. Эгер МВДнын министри күндөр ооруй берсе, анда давайте поменяйте министрди. Мен билем, Курсан Сатарович, тиги вопросы деле Курсан Сатарович, бул вопросы деле Курсан Сатарович. Анда Курсан Сатаровичти министр кылып койбойлу. Министр МВДга мен эч кандай каршылыгым жок, бирок бул деген бул эмне? Бизди тоот болгончулугу. Мен министр болуп жүргөндө күндө эле жогорку кеңеште отурчумун. Ал эмне биздер министр МВД сенди кадр болуп калдым. Фракция жыйынында баяндама жасаган вице-премьер-министр Дайыр Кеникеев жакынкы күндөрү акылдуу шаар долбоору ишке ашаарына депутаттарды ишендирди. Министрдин айтымында аталган долбоор коопсуз шаар долбооруна караганда ал да канча жакшы экен. Биздики акылдуу шаар деген немеге кирет. Анткени коопсуз шаардан дагы көп мүмкүнчүлүктөрү, функционалдык мүмкүнчүлүктөрү пайда болот. Ошол адамды бети менен таанып алуу, машиналардын номерларын баягы билип калуу жана башка көп. Жана сиз айткан мекемелердин камераларын ошол база данныхка подключать эте турган системаны дагы караштырып көрөбүз. Өкмөт жакында чечилет. Каржы маселеси табылды. Акылдуу шаар долбоорун Кытайдын Huawei компаниясы ишке ашыра турганын айтты. Айрым депутаттар аталган компанияга ишеним аз экенин билдирсе, депутат Бактыбек Сыдыков өкмөт берген убададан элдин сабыры түгөнгөнүн айтты. Мына 1 жарым жыл мурун мен жалганчы болгум келбей, же комитетте, транспорт комитетинде, же болбосо фракцияда аябай сонун келип Курсан Сатарович, сиз да болсоңуз керек эле презентация кылгансыздар. Фракцияда темеле акылдуу шаар, акылдуу мамлекет тиги бу азыр телекомго бере коебуз дагы баарын аткарып беребиз депчи. Эмне болду? Жыйынтыгында эчтеке болгон жок. Канча каражат кетти деп сурасам азыр эч кимге жооп бере албайсыңар муну. Статистикалык маалыматтарга караганда жылына 10 миңден ашуун жол кырсыгы катталса, 1000ден ашуун жаран кырсыктан каза табат. 2017 жылдагы көрсөткүч өткөн жылдарга салыштырмалуу 8%га өскөн. Депутаттар кырсыктын алдын алуу үчүн акылдуу шаар долбоорун тездетүү зарылдыгын белгилешти. А бирок өкмөт айткан убадасын качан ишке ашырат, азырынча белгисиз.